Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүнкү өтө турган темабыз тигилүүчү кийимдерди нымдуу жылуулук менен иштөө. Биз силер менен буга чейин кийимдердин тигилүү этаптарын, кол тигиштер, машина тигиштеринин түрлөрүн жана аталыштары менен таанышып келген болсок, бүгүн ошол кийимдин бөлүкчөлөрүн жана тигиштерде нымдуу жылуулукту кантип колдонуу менен бирге терминдери, жабдуулары жөнүндө да сөз кылабыз. Анда эмесе баштадык. Нымдуу жылуулук менен иштөө бул кийим бөлүктөрүн белгилүү бир формага келтирүү үчүн жана даяр болгон кийимди иштөө процесси. Кийимдин бөлүкчөлөрүн атайын жабдууларды пайдалануу менен белгилүү бир убакытка чейин нымдуулук, жылуулук жана басым берүү. Бул процесс кийим тигилип жаткан учурда ажыралгыс бир бөлүгү болуп эсептелет. Себеби ар бир кийимдин бөлүктөрүн тигип жатканда тигиштерин ошол замат үтүктөп турушубуз керек болот. Жана ошондой эле кийимдин кээ бир бөлүкчөлөрүнө, мисалы жакага, подборд, чөнтөк, ушуга окшогон бөлүкчөлөргө клейи бар флизелин, дублерин чаптоодо үтүк менен иштейбиз. Үтүктөө темир жана нымдалган темир же буу бекети менен жасалат. Үтүктөөдө кийимдин кээ бир бөлүктөрүн, мисалы жака, эки тигиштүү жең жана башка ушул сыяктуу нерселерди жаздыкчалардын жардамы менен иштейбиз. Жаздыкчалар атайын жасалгандары болот же колдо да өзүбүз каалаган формада жасап алсак болот. Нымдуу жана жылуулук менен тазалоо жүндөн жасалган кездемелер менен жакшы жасалат. Табигый кездемелердин бардыгы нымдуу жылуулук менен иштелип чыгат. Синтетикалык кездемелерден жасалган буюмдар нымдуу термикалык режимде камтылган формаларын тез жоготот. Ошондуктан нымдуу жылуулукту иштөөдө тигилип жаткан кийимдердин кездемесине да көңүл буруубуз зарыл. Мисалга алсак, жүн, пахта, зыгыр буласы жана вискоза кездемелери 180-220 градуста, ал эми жибек, нейлон, лавсан 140-160 градус температурада үтүктөлөт. Эми нымдуу жылуулук менен иштөөнүн техникалык шарттарына келсек, бул жерде чийилген бор сызыктарын жана убактылуу тигилген кол тигиштерин алып салып, андан кийин гана үтүктөйбүз. Кийимдин тигиштерин нымдуу чүпүрөк щетка менен нымдап үтүктөйбүз. Тигиштердин үтүктөлүүсү тегиз жана бирдей болуусу үчүн биринчи биригип тигилген абалында нымдуу жылуулук берип, андан кийин гана жарып же бир тарапка жаткырып үтүктөп алабыз. Эгер кездеме бетине суу тактары калып кала турган кездеме боло турган болсо, нымдуу жылуулук иштери нымдуулугу жок жүргүзүлөт. Ошондой эле кездемелердин боектору да эске алынуусу керек. Мисалы, көк боектор өзгөчө температурага сезимтал келишет. Бузулма конструкциялардын материалдарынан жасалган буюмдардын бөлүктөрү формасын бузбоо үчүн үтүктөлбөйт. Баркут жана түктүү кездемелерден тигилген кийимдерди атайын табигый щетканын жардамы менен үтүктөйбүз. Эми кыздар, биз дагы бир нымдуу жылуулукта иштөөдөгү эң керектүү бөлүгүнө көңүл бурабыз. Бул нымдуу термалдык терминдерди оңдоо же иштөө жөнүндөгү бөлүк. Бул бөлүк
10 bölümдөн турат. Биринчиси пресстөө. Прессти колдонуп, нымдуу жылуулук менен иштетүү. Экинчиси бөлүктү үтүктөө. Үтүк жабдууларын колдонуп, бөлүктү же продукцияга керектүү форма берүү. Үчүнчүсү жарып үтүктөө. Бул тигилген тигиштерди эки жака жарып жана бүктөмөлөрдү бастырып үтүктөө болуп эсептелет. Төртүнчүсү бастырып үтүктөө. Бул кийимдин этек жеңдеринин бүгүлгөн жерлерин бастырып үтүктөө болуп саналат. Бешинчиси жаткырып үтүктөө. Бул болсо тигилген тигиштерди же бүктөмөлөрдү бир жагына коюп, аларды ушул абалда бекемдөө. Алтынчысы кичирейтип үтүктөө. Бул бөлүкчөлөрдүн сызыктуу өлчөмдөрүн нымдуу жылуулук менен тазалоо жолу менен аларга чектеш участокторго теңеп үтүктөө. Бул көбүнчө выточкаларды иштөөдө колдонулат. Жетинчиси керип үтүктөө. Бөлүкчөлөрдүн сызыктуу өлчөмдөрүн нымдуу жылуулук менен тазалоо жолу, чектеш секцияда вектордук сызык алуу. Бул болсо жакада жана эки тигиштүү жеңдин чыканак тарабында форма берүүдө колдонулат. Сегизинчиси буула үтүктөө. Бул кийимдин тигилип жатканда убактылуу тигиштердин сөгүлүп, ордун бекитүү жана үтүктүн изи түшүп лас болуп калган жерлерде колдонулат. Тогузунчусу кездемени отургузуу. Бул үтүктөө кездемени жылуу термикалык тазалоо жана кичирейишинин алдын алуу. Мисалы, кээ бир кездемелер үтүктөлгөндө көлөмүн кичирейтип жиберишет. 10 бөлүм жалпы үтүктөө. Даяр продукцияны нымдуу жылуулук менен тазалоо бөлүмү. Жогоруда сөз кылган нымдуу жылуулукта иштөөдө биз жабдыктарды да туура тандап колдоно билүүбүз керек. Мисалы, жабдыктардын түрлөрүнө үтүктөр, пресстер, буу манекендер жана пароходдор кирет. Биринчи бул үтүктөргө жылытуу, электр жана буу ыкмасы боюнча иштеген үтүктөр кирет. Булар температура менен жөнгө салынат. Андан кийин жылытуу ыкмасы боюнча пресстер. Булар болсо электр жана буу, курама, дагы бир түрлөрү жеңил, орто жана оор болгон түрлөрү бар. Андан кийин буу манекендер. Булар буюмдарды биротоло бүтүрүүгө арналган жана анын астына ысык, нымдуу буу басым менен берилүүчү металл базасы жана буу каптоочусу бар. Резина мык менен бекитилген буюм буу таасири астында түздөлөт. Материал керектүү формага ээ болот. Бырыштарды, бузууларды кетирет. Акыркысы пароход. Бул ластарды кетирүүчү шайман. Бул ысык суу менен куюлган металл резервуары. Андан буу түтүк аркылуу резинка щеткага берилет. Продукция кадимки манекенге тагылат жана анын бетинде буу менен иштейт. Эми кыскача бир аз үтүктөрдүн пайда болуу тарыхына көңүл бурсак. Үтүктөр биздин заманга чейин 4-кылымда байыркы Грецияда ойлоп табылган экен. Байыркы мезгилде кийимдерди жылмалоо үчүн бир аз иштетилген жылытылган таштар колдонулган. Орто кылымдарда ысык чоктор куюлган темирлер менен кийимдерди түктөшкөн.
Бирок бул шайман чоктору жолтоо боло бергендиктен көпкө иштете алышкан эмес. Дагы бир байыркы үтүк бул темир үтүк болгон. Ал отко же ысык мешке жылытылган. Алар 18-кылымда пайда болуп, бир топ жылдар колдонулуп келген. Бирок узакка колдонулбай, биринчи жолу электр үтүгүн 1882-жылы америкалык Генри Сили деген адам ойлоп таап, патент алган. 10 жылдан кийин 1892-жылы General Electric жана Crompton & Co деген компаниялар электр темирин модернизациялап, анын дизайнында жылытуу спиралын колдоно башташты. Үтүктүн дизайны ушунчалык ийгиликтүү болгондуктан ал дагы эле үтүктүн жаңы моделдеринде да колдонулуп келет. Ошентип отуруп, жылдан жылга өнүгүп отуруп, азыр биз колдонуп жаткан заманбап өнүккөн технологиялык үтүктөрдү колдонуп келебиз. Негизинен нымдуу жылуулукта же болбосо үтүк менен иштөө кийимдин жарашыктуу жана туура технологиясы бузулбай тигүүсүндө эң чоң орду бар. Ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү лекцияны силер менен практика жүзүндө лабораториялык иш менен бышыктайбыз. Саламатта болгула.